Ош шаары илгертен соода саттыктын борбору болуп келген. Борбор Азиядагы эң байыркы шаар бүгүнкү күнгө чейин тарыхый кереметтерин жоготпой келет. Шаардагы эски базарда сатылган жөнөкөй идиштерде дагы шаардын байыркылыгы байкалат. Тарыхты өзүнө камтыган тасмадагы идиштер Кыргызстанда бир гана Ош шаарынын эски базарында сатылат. Бул жерде жөн гана коздолгон идиштердин топтому экен десеңиз адашасыз. Мындагы идиштер ушул Ош шаарынын канчалык байыркы экендигин дагы далилдеп турат. Биринчиден мындагы сүрөттөр табигый чөптөрдүн боегунан тартылгандыктан ден соолукка пайдалуу рак ооруларынын алдын алат. Экинчиден эки элдин достугун айгинелеп турат. Мисалга менин колумдагы биринчи тарелкада Ташкент шаарындагы күмбөздүн сүрөтү болсо, экинчи колумдагы тарелкада Ош шаарындагы Сулайман-Тоо мечитинин сүрөтү түшүрүлгөн. Ушул Сулайман-Тоо мечитинин сүрөтүн Өзбекстандагы карапачы усталар талбаган аракети менен тартып чыгышкан. Тамак аш идиши болгондуктан кадимки боек иштетилбейт. Атайын дары чөптөрдүн боегу аркылуу өзгөчө чеберчиликте тартылат. Ал эми идиш өзү чоподон жана ылайдан колго жасалган, ар бир табак карапачы устанын кол эмгеги. Булар Риштандан келет, ылайдан жасалат. Булардын жакшы пиширилгандары жеңил болот. Качествосуна карап, боекторуна карап экиге бөлүнөт. Например, мындай жеңил боектор, естественно, мындай булар эмнеси жакшы, булардын мындай жаман ооруларга жардам берет да, например, рак, жаман каселдерине рак болбосуш үчүн жардам берет. Себеби булар боектору химикат боектордон алынбайт. Булар чөптөрдөн жасалат боектор, ошон үчүн чөптөрдө сүрөтү тартылат. Арт искусство деп коет, буну мындай кол иши да, колдо өзү тартат. Усталарчы. Мына жерде Сулайман-Тоо мечити деп биз заказга алып келтиргенбиз. Бул заказ бир айдын ичинде келет. Например, кимгедир ишкана же биз кафелерге чыгарып беребиз. Исламбек кафе деп чыгарып бергиле десе, бир ай мурда бизге заявка ташташат. Биз буну Өзбекстандан, Риштандан алып келтиребиз заказ менен. Бир ай ичинде келип калат. Булардын ичинде бардыгы өсүмдүктөрдөн алынат. Булардын ичинде мындай химикат иштетилбейт. Буну коркпой балдарга, өзүңүзгө, бизде чоң адамдар өзү чай ичкени алышат. Биринчи себеби аш демдесеңиз, ашы сонун болот, кайнак ысык турат ашы. Экинчи себеби материалында химикат жок. Адам ден соолугуна пайдалуу. Азыр бизде эмне бардыгы, даже алмага чейин, апельсин, мандаринге чейин бизде химикат кошулуп атат. Булар өзү естественный боектордо отто бышырылып, адамдын өз колу менен жаратылган буюмдарда ылайдан жасалган. Мындагы идиштердин баары эле ашканада колдонулбайт. Мисалга атайын бисерден жасалган идиштерге тамак салууга тыюу салынат. Алар сувенир катары чайхана, ашканаларды кооздоодо пайдаланылат. Мында карапачы усталар ар бир майда таштарды бирден жабыштырып, сүрөткө айландырышкан. Бул сыяктуу идиштерди жасоо өзүнчө искусство катары бааланат. Бул табактар эми экиге бөлүнөт. Себеби мыналы табактарыбыз арзаныраак. Бул неге арзан деген неме келет? Бул арзандыгы бул немеде? Бул көбүрөөк бизде самоварлар алат. Кымбат табак алышпайт, эми ал жакта адам көп болот, ошого сынып калат, башка болот. Ошончо арзан табактар кетет бизде. Себеби булар азыраак пиширтилет да, буга азыраак мээнет кетет. Мына настоящий өзүнүн фрукты сала турган буюмдары бар. Мындай ар түрдүү. Булар ошо именно фруктылар салганы. Сонун жашынакай кылып иштетилген өзү. Булар деле ошондой. Да. Булардан пайдалуу. Булда эч кандай химикаттар жок. Мындай бисир табак деп коебуз. Мындай табак менен ана табакты алсаңыз болот. Ошол табак өзү жалгыз 3,5 миң сом турат. Неге кымбат десеңиз, бул ар бири колунда жасап, мынтип оюп чыгат да. Ошон үчүн булар кымбат. Кол иши настоящий. Буларды сувенир катары иштетесиз. Буларда тамак жесе болбойт. Сувенир катары кафе же үйлөргө, кухняларыңызга безетип илип койсоңуз болот. Ана чалдардын сүрөттөрү турат. Бул специально ошо үйлөргө жасатыш үчүн декоративный буюмдарга кирет. Соодагерлер идиш аяктар менен гана чектелбей, Ош шаарынын байыркы жашоосун баяндаган сувенирлерди дагы кошо жасатышат. Адам элеси түшүрүлгөн сувенирлер басымдуулук кылат. Аларда жөнөкөй эмес, илгерки Ош базарында ушундай образдагы соодагерлер көп болгон дешет. Демек сувенир аркылуу соодагерлер да өз тарыхын камтып кетүүгө аракет кылышкан. Анан бизде ошо туристтер келсе, өзүнүн жакын апаларына, эжелерине
ошо белек катары алып кетишет да, ушуларды жактырганына кимге кандай. Бардыгы ош шаарыбызда ошо мечти, Кыргызстан жерлери, Кыргызстан деп мына именно ошолордон туристтер өздөрү алып кетип ошо үйлөрүнө барып ошо Ошко барганын эмеси да суралып Кыргызстандан кичине болсо белек өзүнө алып алып кетишет. Айрым идиштер археологиялык табылгаларга окшош. Бул карапачы устанын эмгеги. Ал чоподон атайын тээ байыркы замандагы буюмдай кылып жасаган. Мындай идиштер дагы ашканада колдонуу үчүн эмес, атайын эстелик, кооздук үчүн сатылат. Усталар мындай кылып өзү жасап жөнөтүшкөн бизге. Как будто бая мурдагы адамдардын идиштерине окшойт. Да, жакын ошо илгеркиде көрүнөт, 1-2 жылдын ичинде келген булар. Анан атласы бизде эми адрас ошо буюмдары популярный болгон үчүн специально заказга алып келтиргенбиз. Буну көбүрөөк чет мемлекеттен келген туристтер алып кетет бизде. Себеби Америкага, Австрияга, Россияларга, Бишкекке ташышат. Бишкектиктер аябай жакшы көрөт мындай буюмдарды. Жок, бизден, например, келгендер көпчүлүк эми Кыргызстан райондору, 7 райондор көп болгон үчүн ар ким келип мага жалапат жасап бериңиз, Баткен, Чүй, область, Талас деп бизге заказ беришет, биз алып келтиребиз ошого карап. Ар биринен 10-20 штуктан алып келсек, кимге керек болсо алып кете берет. Жашаган жерин ар бирибиз жакшы көрө, өз үйлөргө илип коюшат да, эстелик катары. Неге Кыргызстандан көп? Бизде бая 5 бармак, жиликтер тартат, меймандарга мындай чоң табактарын жакшы алышат бизде. 2ден 3дөн үйгө алып кетишет да. Жилик тартканы жакшы, 5 бармакка жакшы булар. Бул дүкөндүн кардарлары басымдуу туристтер. Алар идиштерди атайын издеп келип, Кыргызстандан эстелик катары алып кетишет. Базар ичинде жайгашкандыктан сырттан келген туристтер дүкөндү таап келүүдө кыйналышат. Ал эми ички туристтер үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк. Ар бир шаар райондордун кире бериш аркаларын сүрөтүн аш табактарга түшүрүп тартып беришет. Бирок ал атайын буйртма аркылуу болгондуктан биз барган учурда Ош, Жалал-Абад шаарларынын гана сүрөттөрүн таба алдык. Пандемия болуп, туристтер азайып калган, бирок өзү негизи ар жылы жайында бизде турист көп болот. Америкадан келет, россиялыктар аябай көп келет, Казакстандардан бүт мамлекеттерден келет бизге. Келип жок дегенде 2ден 3дөн алып кетишет аларчы үйүнө эстелик. Бакта гүлгө уже 20 жыл болуп калган, мындай алып карасаңыз, бирок дагы эле буну модасы, бренди кетпейт да. Негизи бизде буну көбүрөөк Америкалар алып кетет, Австрия, Германия алып кетет. А бизге как Бишкекке мына өзү сапалуу буюмдар жакшы кетет. Бишкек, Россиялар ошолордон алышат. Бизде мындай да кээ биргилер мага келип алат да туристтер, биз силерди 2 саат издедик дейт. Кээ биргилер 1 саат издедим сизди тапкычейин дейт. Эми мына Оштун базары Кервен сарай мурдагы базар болгон үчүн көпчүлүк билбейт да. Жаштар, например, көпчүлүгүбүз билбейбиз. Биз иштегендер билебиз, жаштар билбейт. Но чоңдор билет. Ошолор айланып Оштун бир жерде бар деп уккандар тапкычейин кыйналышат, бирок таксиде табышып келишет сороно. Потому что бир эле базар ошо Оштун эски базарында бизде ошо идиштер сатылат да. Биз ошо мурдадан алып келтиребиз. Буга талап күчтүү адамдар мындай барбы, мындай барбы, андай барбы деп сурап келишет да, сөзсүз. Көбүрөөк туристтер менен иш кылабыз. Потому что биз өзүбүз калкыбыздан да обычно өзүбүз мына Кытай пияла идиштерин иштетишет, но булар көбүрөөк сувенирге алган үчүн туристтерге беребиз да. Туристтер менен байланышуу жолдорун барбы, мисалы үчүн туристтик агентстволор менен? Жок, алар өзү бизде агентствода иштей турган кыздар бар. Көпчүлүк гид деп коет, гид кыздар бизге алып келет өздөрү. Өздөрү мейманканага келген туристтерди ошо гид кыздар өздөрү билет да, эски базардан алып келишет. Эже биз алар тааныйбыз, бизди таанышат. Как положено беребиз, патент сураса патентти дагы беребиз. Буну баалары ар түрдүү. Например, буну бир пияласын алсаңыз, например, бир чынысы өзү 250 сом турат. Аны сизде суроо болот, нча кымбат деп. Бул эми отуруп кол иши да, кол иши всегда бааланат, кымбат болот. Заводдон бир кылда чыкса арзан болот. Ошон үчүн кол иши кымбат келет. 100 сомдон бир дана пияласы. Бирок пайдалуу. Ушунуңуз канча сом? 1000 сомдон турат ошо. Бир өзү. Эгер үчөөнү алсакчы комплект болуп, үчөөдөн жасап турсак, атай. Ооба. Булар үчөөнү алсаңыз ошо где-то 1,5 миң, 1300 тегерегинде болот да.
Мындай буюмдар ашканада колдонулушун көпчүлүк биле бербесе керек, анткени булар бир гана Ош шаарынын базарларында сатылат. Ошондуктан атайын Оштун базарына издеп келип, Бишкектен, Россиядан, жада калса Америкадан келип алып кеткен дагы туристтер бар экен, өз өлкөсүнө эстелик үчүн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаары өзгөчө кооздолгон навай нандар менен белгилүү. Мына ушул навай нандын бетине түшүрүлгөн кооздук мына ушул басманын жардамы менен түшүрүлөт. Ал эми менин колумда 300 граммдык нандын басмасы турат. Мындан сырткары мындан чоңураак 700 граммдык нандын дагы басмалары бул жерде сатылат. Белгилей кетүүчү нерсе, бул буюмдар Ош шаарындагы ушул жайма кадимки чоң базарда гана. Ошто тандыр нандар өзгөчө кооздолуп бышырылат. Нандын бетиндеги сүрөттөр таржымалы, көпчүлүккө табышмак мойдон. Ал дагы ушул идиш усталарынын бир эмгеги. Басма деп аталган ашкана буюму Кыргызстанда бир гана Ош шаарында жасалаарын айтышат соодагерлер. Ал эми негизги кардарлар Бишкектеги навайчылар, чайкана ээлери болушат. Бул буюм бир гана тандыр нанга иштетилерин айтышат. Тактап айтканда, навайчылардын заманбап чекичи деп атаса болот. Буга туристтердин да кызыгуусу күч. Өз өлкөсүндө колдонуп көрүү үчүн алып кетишет. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, Атайын 7 канал үчүн.